Мындай тугандар. Кээ бир адам айтып калат, дуа кылам, кабыл болбой атат кой деп. Я, ушундайларга жолугуп каласың. Дуа кабыл боло берет, ушинтип айтканга чейин. Шектенгенге чейин дуа кабыл боло берет. Качан дуа кыл, мен кабыл болбой атат кой деп, эмне болор экен деп шектенсең, анда болду, бүттү. Эми сеники кабыл болбойт. Хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, силер дуа кылгыла, бекем ишенип, якин менен дуа кылгыла деп. Ва антум муқинин, якин менен, бекем, чечкүндү ишенип дуа кылгыла деген. Бекапар жүрөккө Алла Таала көңүл бурбайт деп койгон. Ошон үчүн дуада бешөөнүн бирөөсү болот. Сөзсүз. 100%, 200% деп айтсам болот. Сиз бир дуа кылсаңыз, ошо бешөөнүн бирөөсү болот. Кээде сураганыңызды Алла Таала дароо берет. Эмнени сурасаңыз, ошо дароо берет. Кээде сураганыңызды кечиктирип берет. Сурап атасыз, бир жумадан кийин берди, бир айдан кийин берди, бир жылдан кийин берди. Кээ бир пайгамбарларга канча жылдан кийин берген? Сурай берип мына. Демек кечиктирип берет, бирок кечиктирип берет. Эмне үчүн? Алла сени жакшы көрөт. Кайра сураса экен дейт. Я, балаңыздан айтасың ғой, бир сураганда бере койбой, тияктан оң жагынан, сол жактан суратасың го, аябай суратып турам берген жакшы көрөсүң го. Мындай дагы бар, бир таанышмандыктын себебинен. Үчүнчүсү, бир нерсени сурайсың, ошо берилбейт сага. Андан жакшыраак нерсе берилет. Жаш балада ал кичине ал сурай берип, бычакты сурай берет, бала акылы жетпейт да, бычакты бербей конфет берип коет. Я, апасы, атасы. Сураган нерседен биздин акылыбызга ушул эле болсо керек деп атам, бирок Алла Таала андан жакшыраак нерсе берип койду да сизгечи. Сиз кичине бир дүйнө сурап аттыңыз эле, Алла Таала сизге аманчылык берип койду да, аманчылык. Акылга сала турган болсо, ал аманчылыкка сиз дүйнөңүз жетпейт эле. Мүмкүн ошо дүйнөдөн кийин сиз кутуруп кете белеңиз. Тоңмоюн болуп, канча намаздар калып кете беле, ошо бойдон динден чыгып кете белеңиз. Ким Кудай билет эми. Мейли. Демек сураган нерсе берилбейт, андан жакшыраагы берилет. Үчүнчүсү, төртүнчүсү. Сураган нерсе берилбейт. Бирок башыңызга келе жаткан бир кайгы балени ошо дуаңыздын берекесинен кайтарып коет Алла Таала. Бир нерсе сурадыңыз, ошо дуаңыз кабыл болгон жок. Бирок ойлобоңуз да, ал жö текке кеткен жок. Сиздин оюңузча кабыл болгон жок болушу мүмкүн. Бирок ал дуа кабыл болгон. Анын ордуна сизге берилген нерсе башыңызга келе жаткан ушундай бир бале, кырсык эле, ошону жак кылып койду Алла. Төртүнчүсү, бешинчиси, Алла Таала ошо кылган дуаңызды ахиретке сактап коет экен. Ахиретке сактап коет экен, эртеге кыямат күнү Алланын алдына барганда Алла айтат экен, паланча бенден паланча жерде ушунчанча күнү дуа кылдың беле, кабыл болгон эмес, ооба. Мына ошонун сыйлыгы. Ошо дуаңдын берекеси. Ошо дуага сооп. Чекеден ар бир дуа бу дүйнөдөгү сен кабыл болбойт калды деп атканыңды бардыгын ахиретте Алла Таала сактап коюп бере баштаганда бенде эңсейт экен да, аттиң. Бир дагы дуам бу дүйнөдө кабыл болбой эле, бардыгы ахиретте берилсе гана дейт экен да. Демек тугандар, ушу бешөөнүн бирөөсү андык болот, ошондуктан эч качан шектенбестен дуа кылыш керек. Албетте алкымды тазаламайынча дуа кабыл болбойт, муну билесиздер. Эгерде бирөөгө зулумдук кылып нерсесин жеп алып, анан дуа кыла берсек кабыл болбойт. Я, уурлук менен кабыл болбойт. Бирөөнү ушактап, бирөөнү заказын аткарып, бирөөгө жала жаап туруп акча таап, ошо менен тамак жеп анан дуа кылсак дуа кабыл болбойт. Алкым арам болсо кабыл болбойт дуа. Ошон үчүн bundan биз баарыбыз тугандар алкымды таза кылганга өтө көңүл бурушубуз керек. Аллахым баарыбызга товфик берсин. Амин.